Саламатсыздарбы, урматтуу КМУнун студенттери. Барыңыздар билгендей биз китеп окуу сынагын жарыялаганбыз. Китеп окуу сынагы 3 китептен турат. Биз эмнеге муктажбыз, эмне үчүн китеп окушубуз керек жана болор бала. Азыркы учурда китеп окуу сынагыбыздын биринчи этабын жыйынтыктап отурабыз. Китеп окуу сынагыбызга 140 окурман катышып, азыркы учурда бардыгы китептерин окушуп, эсселерди жазып, сонун жыйынтыктарга жетип отурат. Барыңыздарга китеп окуу сынагыбызга катышып бергениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Жана ошондой эле китеп окуган ар бир адам лидер эмес, бирок ар бир лидер китеп окурсу керек. Бул китептерди биз мындай окууту эле таштап койбосун, студенттерибиз үчүн же болбосо жаштарыбыз үчүн мындай мотивация болсун деп бул үчүн мындай жакшы белектерди дагы койгонбуз. Чын айтсак, бул китепти эмнеге биз мынтип окушубуз керек деп ойлойт. Чын айтканда, бул китептердин ичинен дагы биз көптөгөн маалыматтарды ала алабыз. Конкурсубуздун максаты бул окурман жаштарды коомго кошуу. Бүгүнкү китеп сынагы боюнча эмне үчүн китеп окуубуз керек деген китептен алган 3 пайда. Биринчи, китепти туура окуу. Экинчи, китепти бат бүтүрүү эмес, анан кандайдыр бир маалыматтарды алуу. Үчүнчү, китептеги пайдалуу маалыматтарды жашообузга колдонуу. Бир адам акылман айткан экен, окубай туруп өзүмдү өзгөртөм деген адамга таң калган экен бир аалым. Эгерде өзүңүздү өнүктүргүңүз келсе, китеп окуңуз. Кулагында кулакчын телефонго байланган. Китеп окуу биз үчүн чоң азапка айланган. Келгиле биз баарыбыз китептерди окуйлу, колго алып тагдырды, Кыргызстанды оңдойлу. Жалпыңыздарды бүгүнкү 23 февраль эл аралык китеп күнү менен куттуктамакчымын. Адам баласынын ашказаны тамак менен толсо, ал эми мээси окуу, илим, билим менен толмокчу. Барыңыздарды бүгүнкү китеп күнүңүздөр менен куттуктамакчымын. Китеп адамды кантип өзгөртмөк эле деген ой болсо, анда колуңдагы китепке кара. Ал дагы бир убакта жыгач болгон. Китаплар фаркылуу түрлөрдө ола билер. Кургу, биография, тарых, билим, фелсефе, шеф ve daha birçoktur. Kitaplar sadece bilgi vermekle kalmaz. Aynı zamanında insanın duygusal dünyasını da etkiler. Farklı bakış insanı kazandırır. Okumak insanı hem eğlendirir ve hem de öğretir. Books play a very important role in our lives. Through books we can learn about the different cultures' stories. They help us improve our language skill and expand our vocabulary. Books also develop our critical thinking. When we read, we think about the characters, their action. This helps us become more thoughtful and understanding. In today's world, many people prefer phones or computers, but reading books are also very important. They help us grow mentally and emotionally.